Birinchi kamera qarab qo'yiladi. Детка Баткен телеканалында таңғы Баткен берүүсү. Сыналгыдан берилип жаткан көрсөтүүлөр көрүүчүгө жеткиликтүү жана түшүнүктүү болушу үчүн биринчи кезекте редактор, кабарчы, оператор, режиссер чогуу биргеликте чыгармачылык менен иш алып баруусу чоң мааниге ээ. 20 жылдык тарыхы бар Баткен облустук телерадио компаниясынын эмгек жамааты да биргеликте көрүүчүлөргө сапаттуу көрсөтүүлөрдү заман талабына ылайык тартуулап келет. Биз УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен маалымат музыкалык программасы түз эфирде телекөрүүчүлөргө тартууланып жаткан мезгили. Эфирге тоскоол болбой туралы эфир аяктаган соң алып баруучу менен кээ учугун улайбыз. Негизи эле биздин ар бир күнүбүз, жумуш күнүбүз таңкы саат 6-дан башталат. Негизи айтып коюшат, эгерде жумушуңду жакшы көрсөң, сүйсөң, анда иштеп жатпай саласың деп. Биздин жоопкерчилигибиз, биздин жумушубуз мына ушул эрте башталса дагы жоопкерчилик менен, аябай жумушубузга тактык менен аракет кылабыз. Күндө таңкы саат 8-де эфирге, обого таңкы берүүлөрүбүз чыгат. Ар бир теманы алкаганда көрөрмандарыбыздын суроо талаптары менен, суроо талаптарына ылайык аларга жакшы эфирлерди уюштуруп бергенге аракет кылабыз. Бул жай телеканалдын негизги эфир техникалары жайгашкан жай. Күн сайын эфирлер дал ушул жерден телекөрүүчүлөрдүн назарына тартууланат. Ал эми эфир артындагы кызматкерлер дал ушул жерде түшүктүү, жоопкерчиликтүү эмгектерин калкка тартуулап келишет. Жоопкерчилик өтө күчтүү. Канчалаган элдер, миллиондогон элдер көрүп отурат. Ошон үчүн зууктуу кадрларды сапаттуу элге жеткирип бериш. Айылдар кайрадан курулуп жатат. Облустун калкын социалдык, саясий жана экономикалык жактан ыкчам кабардар кылып, коомдун көз карашын калыптандырып, улуттук маданияттын ролун күчөтүү чыгармачыл жамааттын башкы максаты. Кабарчылардын негизги милдети бул маалыматты туура, так жеткирүү, эки тараптуу кароо. Ошондой эле бул муну менен катар журналисттин коопсуздугу дагы саналат. Анткени биз чек ара аймагында жайгашкандыктан көптөгөн ушу чек арага чектеш аймактарга барып маалыматтарды тартып келебиз. Кадр сыртында теленин түйшүгүн тарткандардын бири бул айдоочу. Өлмас Жаңыбаев көп жылдардан бери телеканалдын айдоочу кызматын аркалайт. Күн сайын бир канча съемкаларга белгиленген убакыттан кечикпей жеткирип, кайра алып келүү жоопкерчилиги анын мойнунда. УТРК телеканалында айдоочу болуп иштейм. Менин милдетим ушул журналисттерди ар кандай съемкаларга алып барып, ушулардын коопсуздугун сакташ үчүн жүрөм. Телеканалдын чыгармачыл жамааты маданий таанып билүү, социалдык, экономикалык, музыкалык, көңүл ачуучу, спорт дүйнөсүндөгү тематикаларды көрсөтүүлөрдү көрөрмандарына кеңири багытта тартуулап келет. Учурда телеканал улуттук телерадио корпорациясынын курамына кошулуу менен сапаттуу контент даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлүп, жаңы багытка кадам алгандыгы кубандырбай койбойт. Бермет Манасова, Жыргал Абдижалил уулу, Атайын замана студиясы үчүн Баткен облусу.